Кадырдык өзгөрүүлөр. Башкы прокурорду орун басарлары алмашты. Кыргызстандын бийлик бутактарында кадырдык өзгөрүүлөр уланууда. Президент Садыр Жапаров 14 февралда кол койгон жарлыктарга ылайык башкы прокурордун биринчи орун басары болуп иштеп келген Баймурза Матов ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Малик Бектурганов дайындалды. Ал эми Залкарбек Акназаров башкы прокурордун дагы бир орун басары болуп дайындалды. Буга чейин кадырдык олуттуу өзгөрүүлөр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигинде да болгон. Президент Садыр Жапаров 10 февралда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди жана анын орун басарларын кызматтан алып, жаңы адамдарды дайындаган. Парламенттин 12 февралдагы жыйынында жогорку кеңештин төрагасы да алмашып, Нурланбек Тургунбек уулунун ордуна депутат Марлен Маматалиев спикер болуп шайланган. Ошондой эле 13 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тескемеси менен Алмазбек Абытов өзүнүн берген арызына байланыштуу президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Анын ордуна Бектур Зулпиев дайындалды. Зулпиев буга чейин президенттин кеңешчиси болуп иштеп келген. УКМдын Бишкектеги бөлүмүнүн башчысы алмашты. Улан Бийбоснов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек башкы башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, сайты жазды. Маалымат боюнча мурунку жетекчи Элдар Жакыпбеков учурда кадрлар бөлүмүнүн көзөмөлүндө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек башкы башкармалыгына дайындалганга чейин Улан Бийбоснов Кыргызстандын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматын жетектеген жана мурда ички иштер министринин кеңешчиси болуп иштеген. Ташиевдин отставкасында Батыштын же Москванын изи барбы? Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынганы алыскы жана жакынкы өлкөлөрдө да кеңири чагылдырылып, ар кандай өңүттө талданып жатат. Көпчүлүгү Ташиев кантсе да катардагы мамлекеттик кызматкер эмес. Анын иштен алынышы Кыргызстанда соңку жылдары орногон кош бийлик аяктаганын көргөзөт деп жазышты. Reuters, BBC баш болгон басылмалар президент Садыр Жапаровдун көп жылдардан берки саясий өнөктөшү 2020 жылкы элдик толкундоолорду тийиштүү нукка буруп, досун бийликке алып келүүдө чечкиндүү роль ойногон Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы Кыргызстандагы кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн деген суроого көңүл бурушту. Кремльге жакын орус тилдүү басылмалар Кыргызстандагы башкы русофо же антиорусиячыл, улутчул саясатчы кызматынан алынды деген тема астында жазышты. Ташиевдин Орусияга каршы сүйлөгөн сөздөрүн кайдан тапканы белгисиз. Көпчүлүк журналисттер Ташиев акыркы 5 жыл ичинде өз бийлигин, таасирин, популярдуулугун кыйла бекемдеп алганын, Атыгүл Жапаров менен Ташиев Кыргызстанда бирдей бийлик укуктарына ээ сыяктуу тең ата башкарып келгендей сезилгенин жазышат. Ошондон улам казакстандык Тенгриньюс, Айрантов жана интернеттеги башка маалымат булактары Кыргызстанда бийлик системасы түп тамырынан өзгөртүлүп, кайра түзүлүп жатканын, мындан ары Садыр Жапаров жеке өзүнүн президенттик бийлигинин вертикалын болушунча бекемдөөгө өтөрүн болгоп жатышат. Алар Ташиевдин кызматтан алынышына Москва же Батыш түрткү болгон жокпу? Кантсе да Кремль башынан эле Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисине бир аз өгөй мамиле жасагандай сезилчү деп да талкуулап жиберишти. Айткандай эле, журналисттер ноябрь айында Путин Бишкекке барганда аны менен кол алышып учурашканы тизилип турган кыргыз министрлери арасында Камчыбек Ташиев болбогонун, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун чоң жыйыны өтүп жатса, Ташиев биринчи турушу керек эле деп да көңүл бурушат. Экинчи жагынан, Кыргызстан Орусияга керектүү айрым товарларды өз аймагы же чек аралары аркылуу тымызын ташып берип жатат деп Брюссельдин санкцияларына кириптер болгону. Бул ишке байланыштуу, балким чек арадан кирип чыккандын баарын көзөмөлдөгөн коопсуздук кызматын көзөмөлгө алгыла деп батыштык дипломаттар талап кылгандыр деген версияны казак серепчилери Айрантовдагы талкууда ортого салышат. Коңшулаш мамлекеттер болобу, жакынкы, алыскы өлкөлөрдүн журналисттери, серепчилери, эксперттери Жапаров менен Ташиев Борбор Азияда эң узак чыдаган саясий тандем түзгөнүн, экөө тең 2010 жылы бийликти басып алууга аракеттенген деп айыпталып соттолгонун, экөөнүн саясий тандеми Кыргызстанда соңку жылдары орногон саясий стабилдүүлүккө пайдалуу болуп бергенин, эми мындан ары кандай болот? Экөөнүн мамилеси, мындан аркы аракеттери өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасир этет деген сана аркоо менен көз салып жаткандарын байкоого болот. Борбор Азияда негизи саясий тандем же эки чоң саясатчынын бирге бийлик жүргүзүү аракеттери адатта өтө кыска убакытка созулуп, тез эле кыйраганын да белгилеп жатышат. Ташиевдин кызматтан алынышы, албетте,
Өзбекстандын, Тажикстандын интернет булактарында, соцмедиаларында да сөз болуп, бул жөнөкөй мамлекеттик кызматкердин иштен алынышы эмес. Ал кантсе да Садыр Жапаровдун көп жылдардан берки саясий үзөңгүлөшү, колдоочусу болгонуна басым жасап жатышат. Айрыкча Ташиевдин өлкөдө баарына аралашып көзөмөлдөгүсү келген супер коопсуздук кызматын түзгөнүнө басым жасалат. Борбор азиялык журналисттер эмнеси болсо да Кыргызстандын саясий чөйрөсү коңшулардыкына караганда тезирээк өзгөрүп, табияты, динамикасы башкача экени бир жагынан суктанса, экинчи жагынан эки дөөнүн эрегишинен эл жабыркабасын деген тынчсыздануусун билдирип жатышат. Бишкекте кара күрөөкананы иштеткен жаран кармалды. Тиешелүү уруксатсыз каржылык ишмердүүлүк жүргүзүп, жогорку пайыздык чендер менен насыя берген жаран кармалды. Бул тууралуу укмадан билдиришти. Маалыматка ылайык АА аттуу жаран оор материалдык абалда турган адамдарга карыз берип, ири көлөмдө пайда таап келген. Тинтүү учурунда 10го жакын мүлккө тиешелүү документтер, ошондой эле мыйзам талаптарын бузуу менен сакталган ок-дарлар алынды. Кармалган жаран тергөө абагына жеткирилди. Учурда иштин бардык жагдайлары жана катыштыгы бар болуусу мүмкүн болгон башка жактарды аныктоого багытталган тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.